Саламатсыңарбы кымбаттуу студенттер? Бүгүн өтүлө турган темабыз кыргыз тилиндеги жаңы сөздөр, неологизмдер жөнүндө сөз болмокчу. Кыргыз тилиндеги жаңы сөздөрдү ачуу үчүн төмөндөгүдөй маселелерге токтолобуз. Кыргыз лексикасындагы жаңы сөздөр кайсылар болот? Жаңы сөздөрдүн өнүгүш мезгилдери, неологизмдердин түрлөрү, неологизм сөздөрдүн жасалышындагы талаптар, кыргыз тилиндеги неологизмдердин пайда болушу, неологизмдердин бүгүнкү абалына токтолобуз, анан неологизмдер боюнча изилдөөлөргө дагы токтолуп өтөбүз. Кыргыз лексикасындагы жаңы сөздөр, неологизмдер эмне деп аталат? Тилибизге жаңыдан кирип келген сөздөр, башкача айтканда, коомдун өнүгүшү менен байланышкан жаңы түшүнүктөрдүн, жаңы атоолордун аталышы, башка тилдерден кирген сөздөр, өзүбүздөн пайда болгон сөздөр неологизмдер деп аталат. Мисалы, тренд, жасалма интеллект, локация, бот, хайп, триггер, хачапури, смузи, хаос, афрейм, акылдуу үй, карго барыңыздарга белгилүү, бүгүнкү күндө тилибизден жаңыдан пайдаланып жаткан сөздөр болуп эсептелет. Мына ошол сөздөр неологизм болуп саналат. Неологизмдер тилибизге келип киргенден кийин дайыма жаңы сөздөр болуп тура бербейт. Убакыт өткөн сайын алар жалпы лексикага өтүп, андан ары эскирген сөздөрдүн катарына да өтүп кетиши мүмкүн. Мисалы, бир учурда тилибизге жаңы деп кабыл алынган сөздөр колхоз, совхоз, колхозчу, трактор, бригада, агроном, артель деген сөздөр бүгүнкү күндө жалпы лексикада да көпчүлүгү колдонулат. Ал эми көпчүлүгү болсо эскирген сөздөрдүн катарына, тагыраагы хронизмдердин составына өтүп кеткен. Мындан сырткары, бир учурда архаизм сөздөрүбүз, эскирди деген сөздөрүбүз кайрадан тилибизде мындай зарылчылыктан улам пайдаланып калган болсо, аларда жаңы сөздөр деп аталат. Мисалы, дарс, танапис, вазипа, мударис, аалым, сынып, сынык, насыя, назарият деген сыяктуу сөздөр тилибизде жаңы сөздөр болуп, кайрадан жашоосун улантып, кайрадан келип, бүгүнкү күндө кеңири колдонуп жаткан сөздөр болуп эсептелет. Диалектилерде колдонулуп, бирок эквивалент адабий тилде жок болсо, адабий тилде колдонуп бара жаткан диалектилер дагы жаңы сөздөр болуп келип киришет. Мисалы, шып, өрүкзар, гүлзар, жүзүмзар, агет, чанак, оромол, зекет деген сөздөр дагы бүгүн адабий тилден жолуктурууга болот. Мындан сырткары ошо башка тилден кирген сөздөрдү эгерде сөзмө-сөз колдоно баштаган, сөзмө-сөз которуп колдоно баштаган болсок, которулган варианты дагы тилибизде жаңы сөз болуп эсептелет. Мисалы, аш тизме, жылыткыч, унаа жуу, өзүң жуу, тез татым, масмашам жана башка. Эми жаңы сөздөрдүн өнүгүш мезгилдерине токтоло турган болсок, совет бийлиги учурунда тилибизге жаңы сөздөр абдан көп кирген. Ошол учурдагы коомдук процесстин негизинде, мисалы, ал сөздөрдүн көпчүлүгү бүгүнкү күндө эскирген сөздөрдүн катарына да өтүп кеткен. Союз кошчу, жаңы үнөм саясаты, ыктыярдуулар отряды, кызыл жүк, кудайсыздар уюму жана башка сөздөр бүгүнкү күндө эскирген сөздөр. Ошол эле учурда мисалы, тап, өнөр жай, басма сөз, газета, журнал, машина, техника, радио, театр деген сыяктуу сөздөрүбүз жаңы сөз болуп кирип, бүгүнкү күндө жалпы элдик лексикада колдонулуп калган. Кийинки этап кайра куруу мезгилинде дагы тилибизге орус тили аркылуу башка тилдерден абдан көп сөздөр келип кирген. Мисалы, бартер, инвестиция, инвестор, коммерция, бизнес, маркетинг, приватташтыруу, купон, концерн, спонсор, акция, доллар жана башка сөздөр. Ошол эле катарга биз бүгүнкү санарип доору деп өзүнчө бир мезгилди кошуп атабыз. Анткени бүгүнкү күндө мындай техникалаштыруу доорунда дагы башка тилдерден кирген сөздөр көп. Мисалы, Google, Экигиз, Яндекс, Букмекер, гипермаркет, Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, подкаст, санарип, инсан, мобилограф, контент, медиа, лайк, сторис деген сыяктуу сөздөр тилибизде басымдуу жаңы сөз катары колдонула баштады. Неологизмдердин түрлөрүнө токтоло турган болсок, жалпы тараган неологизмдер, алар кайсылар болот? Алар ошол жалпы эл колдонулуп, күнүмдүк тилдик зарылчылыкта колдонулуп калган сөздөр жалпы тараган неологизмдер болуп калат. Мисалы, жасалма интеллект,
GIS, Яндекс, Букмекер, Гипермаркет, Репост, Бот, Gemini, ПСО, Facebook, Коуч, подкаст, санарип инсан, санарип мугалим, санарип бала деген сыяктуу, мобилограф, контент, медиа, лайк сыяктуу сөздөр бүгүнкү күндө ошол жалпы тараган неологизмдер болуп эсептелет. Андан сырткары авторлор, жазуучулар, чыгармачыл инсандар өздөрүнүн чыгармаларында жеке жаңы сөздөрдү колдонуп башташат. Булар албетте өзүнүн ошол чыгарманы, көркөм чыгарманы таасирдүү жеткирүү үчүн колдонулат. Ошол максатта өздөрүнүн лексикасында пайда болгон сөздөр автордук неологизмдер деп аталат. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында маңкурт деген сөз баарыбызга белгилүү. Бул ошол учурда жаңы неологизм болуп эсептелинет. Анан ушул жерде көп эле тилчи окумуштуулар да айтат, автордук неологизмдер дайыма неологизм бойдон калат деген дагы ойлор бар. Андан сырткары Жинди суу, Медина Албаевдин чыгармаларындагы Ак чүүч, Атыр, Алаш, Барпунун мөл-мөлүм деген сыяктуу стилдик мүнөздөгү неологизмдер, автордук неологизмдер болот. Мындан сырткары биз бул жерге метеор сөздөрдү коштук. Бул метеориттер ошо асманда учуп жүргөн телолордун ассоциациясында алып атабыз. Бир топ жаңы сөздөр бар. Алар кээде тилде колдонулат, кээде колдонулбайт, кээде жаңы сөз болуп колдонулат, кээде жалпы лексикада колдонулат. Мына ошондой сөздөрдү биз метеор сөздөр деп бөлдүк. Мисалы, учак, сыналгы, үн алгы, дөмүрчөк, көктөмө, өргүү, аш тизме, сыр сөз, желе, зыялы, жумурият, дубан, ажо, башбакан жана башка сөздөр. Мындан сырткары неологизмдердин жасалышында төмөндөгүдөй талаптар болуш керек. Ошол жаңы жасалган сөздөрдүн мааниси окурмандарга дароо жеткидей, дароо түшүнүктүүдөй, дароо колдонуп кеткендей мүнөздүү болуш керек. Экинчиден, жасалган сөздөрдүн үлгүсү тилде мурдатан бар экендиги мааниге ээ. Кыргыз тилиндеги неологизмдердин пайда болуу булактары бир топ булактардан пайда болот. Мисалга ала турган болсок, семантикалык жол менен пайда болгон неологизмдер мурдатан башка маанини берип, бир топ убакыттан кийин башка мааниге, башка кошумча маанини да берип калган учурларды ушул топко бириктиребиз. Мисалы, уюл. Биринчи маанисинде чачтын уюлу, жыгачтын уюлу деп берилсе, жаңы мааниси полюс, географиялык аталышты билдирип калган учурлар болот. Борбор, мисалы, Ордо оюнунун дал ортосун билдирсе, кийинки мааниси шаардын борбору. Экинчиден, морфологиялык жол менен пайда болгон неологизмдер, булар эң өнүмдүү неологизмдер деп айтсак болот. Анткени сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен тилибизде абдан көп неологизм сөздөр пайда болот. Мисалы, чы мүчөсү менен мөмөрчү, укалоочу, изилдөөчү, куруучу, сынчы, тракторчу жана башка. Кер мүчөсү аркылуу ишкер, айлакер, давагер, содагер, сүрөткер жана башка. Ым мүчөсү аркылуу басым, тыным, угум, алым, турум, жүрүм, тыным, тааным жана башка сөздөр ошол ички морфологиялык каражаттардын негизинде пайда болгон жаңы сөздөр деп атасак болот. Синтаксистик жол менен да жасалган неологизмдер өтө көп. Мисалы, нейросет, санарип, санарип кампа, санарип мугалим, мультимедиа, окутуучу, насаатчы, веб-дарек, тилчи, билингвист, мектеп, гимназия, кыскартылган сөздөрдөн жи, шос, эчески, псо жана башка. Анан тилибизде бүгүнкү күндө ошо сырткы булактан, сырткы башка тилдерден кирген сөздөр дагы абдан көп. Алар орус тили аркылуу кирген сөздөр, мисалы, гид, тренер, академиялык мобилдүүлүк, кредит саат жана башкалар болсо, англис тилинен түздөн түз кирген сөздөр iPhone, триггер, триллер, коуч, казак тилинен да бир топ сөздөр келип кирип атат. Ардагер, аялдама, эгемендик, эгемен, мунай, мунайзат жана башка. Түрк тилинен кирген сөздөр бар: башбакан, токсондук, азем, учак, пайыз жана башка. Мына ушул жерде бир белгилеп кетүүчү нерсе, башка тилдерден кирген сөздөрдүн мындай тагдыры ошол элдин жашоосунун тагдыры менен аябай шайкеш келет. Анткени ошол эл кайсы эл менен көбүрөөк байланыш кылган болсо, экономикалык байланышпы, маданий байланышпы, ошол шарттан улам сөздөр кире баштайт. Бир учурда, мисалы, монгол тилинен, иран тилинен, араб тилинен өтө көп сөздөр кирген болсо, бүгүнкү күндө бул сөздөр
дээрлик азайып бара жатат. Мындан сырткары ошол калкалоо жолу менен, башкача айтканда башка тилден сөзмө сөз которуу жолу менен дагы неологизмдерди алууга болот. Мисалы самокритика, өзүн өзү сыноо, самообслуживание, өзүн өзү тейлөө, мода, тренд жана башка. Эми неологизмдердин бүгүнкү абалына токтоло турган болсок, бүгүн неологизмдер кыргыз тилиндеги актуалдуу маселелерден, анткени тилибизге абдан көп башка сөздөр кирип жатат. Булар албетте кириллицаланып, фильтрленип кириш керек. Мисалга ала турган болсок, мына свод, STEM, WhatsApp, IT, QR код, HSK, веб деген сыяктуу сөздөр ошол тилдин кандай айтылса ошол тилдин алфавитинде келип атат. Бул бизде албетте кыргыз тилинин тилдик өзгөчөлүктөрүнө жат, жазууга дагы бул өтө татаал. Ошондуктан булар кириллицалануу керек. Мисалы төмөндөгүдөй жазылыш керек. Свод, анализ, STEM, андан сырткары которуу керек. Болушунча неологизм сөздөрдү которулган вариантын, мисалы навигатор, жол көрсөткүч, мышка, тинтеме, заряд, октоо, пароль, сыр сөз, меню, аш тизме сыяктуу ушул доскада көрүнүп турган сыяктуу болушунча которулган варианттарын колдонушубуз керек. Анткени биз тилибиздин тазалыгы мына ушундай абалда сактап калышыбыз керек. Неологизмдер тилдин объектиси катары окумуштуулар тарабынан бир топ изилдөөлөргө алынган. Ала турган болсок, орус окумуштуулардын ошол Кириллов, Яновскийлердин сөздүгүнө биринчилерден болушу неолог деген сөз, жаңы сөз деген кирген. Аны белгилеп кетсек болот. Андан кийинки Шанский, Галкин, Федоруктардын эмгектеринде неологизмдер бардык аспектиден каралган. Анан неологизм сөздөр дайыма неологизм боло бербейт дегендей бирдиктүү ойго токтолушкан. Ошол эле катарда Япониядагы странные слова деген сөздүгүн сөзсүз айтууга болот. Анткени алар ошол жаңы сөздөрдү топтоп сөздүк түзүшкөн, бирок алардын ошол өздөрүнүн тилинде колдонууга бир топ тыюуларды салышкан. Француз тилиндеги Жилбердинин жаңы сөздүгү абдан чоң көлөмдө чыккан. Андан сырткары эми казак тилчилери, өзбек тилчилери дагы неологизмдер боюнча маселелерге абдан токтолуп, мисалы казак окумуштуу тилчилери ошол ички жаңы сөздөргө көбүрөөк басым жасашкан. Ал эми кыргыз тилинде дагы Мамутовдун диссертациялык эмгегинде, монографияларында ошол изилдөөнүн объектиси катары неологизмдер каралат. Ал жерде ошол тилибизге жаңы кирип келген сөздөрдү классификациялайт. Алардын ошол өнүгүш мезгилдерине токтолот. Анапияеванын эмгегин алсак болот, 80-жылдардан кийин жаңы сөздөр деп. Алар мисалы экономика багытындагы, соода саттык тармактагы, турмуш тиричилик багытындагы деген сыяктуу сөздөрдүн баардык жаңы сөздөрдү классификациялап чыгат. Мына ошентип бул маселелерде биз бир топ адабияттарды дагы сунуштайбыз. Неологизмдер боюнча көп башка булактардан да карап издеп окусаңыздар болот. Анан акырында ошол материалдар боюнча өзүңүздөрдү төмөндөгүдөй суроолор менен текшерип алсаңыздар да болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.